Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Taqdiribizga ушул ыйык күндөрдү насип кылган Аллах субханаху ва таалага мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Бизге динибизди жеткирип, бизди татыктуу пенде, өзүнө татыктуу үммөт болуусун даават кылган сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммадка Аллахтын салам жана салаваттары болсун. Урматтуу жамаат, Аллах Таала бардыгыбызга, үй бүлөбүзгө тынчтыгын, рахматын жана берекесин берсин. Биз сиздер менен жакынкы эле бир жума өтпөй ыйык сооптору мол болгон ыйык Рамазандан чыктык. Алайда биз Аллах Тааланын ыраазылыгы үчүн парз болгон орозону кармап, колубуздан келишинче сооптуу амалдарды кылуу менен алек болдук. Ар бирибиз бир сооп иш кылып калсам, бир пенденин оозун ачып калсам, бир жакшылык кылып калсам деп, эч дегенде мусулмандардын абалы үчүн дуа кылсам деп, Рамазандын кечелерин ибадат менен өткөрдүк. Аллахтан суранабыз, Аллахым биздин ошол Рамазанда кылган бардык ибадаттарыбызды кемчиликсиз кабыл кылсын. Бирок Рамазан бүттү, болду, амалдар бүтүш керек деген маселе эмес. Ва'буд раббака хатта я'тиякал яқин. Аллах айтат, Раббиңерге ибадат кылуу силердин башыңарга ажал келгенге чейин улана бериш керек деп айтат. Демек, мусулманмын деген пенде үчүн ибадат анын башына өлүм келгенге чейин улана бериш керек. Рамазандагы ибадаттар азыр да уланыш керек, урматтуу жамаат. Рамазан кетти, бирок Аллах тирүү. Рамазандын Раббиси бүгүн биз жашап аткан Шаввалдын да, биздин кыяматка чейинки Раббибиз Аллах ал тирүү. Амалдар кабыл боло берет, урматтуу жамаат. Айтайын дегенибиз, эгерде биз Рамазандан чындап эле таква болуп чыккан болсок, амалдарыбыз улана бериш керек. Анткени алымдардын бири Табиин рахимахуллах, Вахб ибн Мунаббих деген алым айтат, бенденин Рамазандагы орозолору, ибадаттары кабыл болгонун белгиси, ал бенде Рамазандан кийин дагы ошол амалында бекем боло берет. Амалын уланта берет дейт. Менин сиздин орозодогу ибадаттарыбыз кабыл болгонун белгиси, урматтуу жамаат, мындан кийин да биз ошо жакшы иштерде улана берет экенбиз. Анткени пайгамбардан Айша энебиз сураган, Алланын элчиси, Аллах үчүн эң сүйкүмдүү амал кайсыл деп сурады. Элестетиңиз, пайгамбардын эң жакын байбичеси Айша энебиз сурап атат, Алланын элчиси, Аллах үчүн, Аллах бизде көргөндө кубана турган, же болбосо бизди Аллах сүйүшү үчүн кайсыл амал Аллах үчүн сүйкүмдүү деп сураганда, пайгамбар айтты, аз болсо да уланып турган амал Аллах үчүн сүйкүмдүү деп айтты. Бул дегени, биз орозодо чоң суммада зекеттерибизди бердик. Колдон келген экен 10дон, кээ бирлерибиз 10дон тартып миңдеген адамдарга ифтар бердик. Урматтуу жамаат, эмне орозо бүттү, эми ачкаларды тойгузуу деген жакшы амал, адамдарга жакшылык кылуу деген жакшы амал, түнү эчкур дегенде 2 рекет намаз үчүн Рамазанда 20 рекет таравих, 9 рекет куфтандын фарз сүннөтү менен 29га бир туруу менен сааттап могул жерде тургандар, эмне үчүн мындан кийин 2 рекет тахажжудка мен тура албайм деген суроону беришибиз керек. Биз Рамазанда өзүбүздү көрдүк, эмнелерге күчүбүз жеткендигин, урматтуу жамаат. Айтайын деген нерсе, бүгүн Рамазандан кийинки биринчи жумада олтурабыз, амалыбыз улана берсин, урматтуу жамаат. Болду, Рамазан бүттү деп кайра күнөөгө кайтпаңыз. Адам баласынын Рамазандагы ибадаты кабыл болгонун белгиси, ал жакшы иштерин мындан кийин да уланта берсе, билсин ошол адамдын Рамазанда ибадаты кабыл болуптур. Ал адам чындап эле Рамазандын максатына жетиптир. Анткени Аллах Таала Куранда биз орозону силердин таква болуңар үчүн парз кылганбыз деген. Демек, урматтуу жамаат, ошол адам таква болгон болсо, кимибиз бүгүн таква болгон болсок, таквалыгыбыздын белгиси ал биздин кийген кийимибиз же биздин сырткы келбетибизде эмес. Урматтуу жамаат, биздин таквалыгыбыз биздин амалдарыбызда, биздин кылган журум-турумубузда.
биздин сүйлөгөн сөзүбүздө урматтуу жамаат. Ошондуктан келиңиздер Рамазан бүтсө дагы жакшы амалдарды көбөйтөйлү. Урматтуу жамаат, Анас разияллаху анхудан ушул хадис риваят кылынат. Бул имам Бухариде келген сахих хадис. Анас разияллаху анху айтат: "Суила Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям анил кабаир." Күндөрдүн биринде биз ушунтип пайгамбар менен отурганда пайгамбарыбыздан ушундай бир суроо суралды. Ал суроо: Аллахтын элчиси, бизге чоң күнөөлөр туурасында айтып бериңизчи. Бизге Аллахтын астында үлкөн болгон эбегейсиз чоң күнөөлөр бар. Ошолорду бизге айтып бериңиз, кабарын бериңиз дегенде, факал, пайгамбар айтты: "Ал-ишраку биллах." Силерди жараткан, сени жараткан Раббиңе шерик кошуң, бул чоң күнөө. Ва укукул валидейн. Бул дүйнөгө келтирип, тарбия берип чоңойткон ата-энеңе ак болуң. Ва каталан нафс. Жана бейкүнөө адамды канын төгүң. Ва шахадати зур. Жок жактан жалган күбөлүк берүүң Аллахтын астында чоң күнөөлөрдөн болуп саналат деп айтты. Эмне үчүн бул хадис менен бүгүнкү маселемди баштадым? Анткени урматтуу жамаат, Рамазандан чыккан адам анын ибадатын кабыл болгон белгиси, ал кийинки Рамазанга чейин кабаир, чоң күнөөлөрүнөн өзүн тыйып жашайт. Чоң күнөөлөргө ал эми барбайт. Майда баратты инсандык кылып коюусу мүмкүн, бирок чындап таква болгон, акыйкатта ошол Рамазандын максатына жеткен инсан ал чоң күнөөлөрдү эми кылбайт. Пайгамбарыбыздан сураганда сахабалары: "Чоң күнөөлөр кайсыл Аллахтын элчиси?" дегенде, "Сени жараткан Раббиңе шерик кошуң" деп айткан. Урматтуу жамаат, Аллахтын астында эң чоң күнөөлөрдүн эң биринчиси бул Аллахка шерик кошуу. Элестетиңиз, сиздин айлыгыңызды, маянаңызды берген, курсаңызды тойгузган кожоюнуңуз бар. Бирок кожоюнуңузга бир күн кыянат кылсаңыз, кожоюнуңуздун сизге карата мамилеси кандай болот? Же болбосо сиз менен өмүр бою жашап аткан өмүр жолдошуңуз бар. Ал сизге: "Эй жолдошум, мен сени сүйөмүн, бирок кошунанын күйөөсүн сенден жакшыраак сүйөмүн" десе, сиз ага кандай мамиле кыласыз? Бул дегени, Аллах бизге өмүр берип атса, адамдардын арасынан бизди өзүнө гана сажда кылдыртып, мусулман кылып койгон болсо, ислам деген неаматты бизге берсе, Аллах Таала бизге рызкы берип жатса, канчалаган жакшылыктарын берип жатса, анан Аллахка бир демкени тең кылып шерик кошу, бул чыныгында урматтуу жамаат чоң күнөө. Аллах Таала Куранда эң адам баласы өзүндө чоң ыза берген, зулумдук кылган чоң күнөө бул ширк деп айткан. Лукман сүрөсүндө Аллах Таала: "Инна ширке ла зулмун азим." Адам баласы өзүндө эң каттуу чоң зулум кылган зулумдук бул Раббисине бир немкелерди тең кылып шерик кошкондугу деп айткан. Андыктан урматтуу жамаат, өзүбүздүн денебизди, Аллахтын каарынан өзүбүздү сактап, эң чоң күнөө болгон ширктен өзүбүздү этияттайлы. Сурасак да Аллахтан сурайлы. Рызк сурайбызбы? Абалыбызды жакшыртуусун сурайбызбы? Бала сурайбызбы? Аллахтан сурайлы урматтуу жамаат. Тилибизде ла илаха иллаллах деп, Аллах сенден башка сыйынууга татыктуу зат жок деп айтып, ияка набуду ва ияка настаин, сага гана сыйынам, сенден гана жардам сурайм деп 32 жолу 5 вакыт намазда сурайбыз. Ушу сөздү айтабыз биз. Убада беребиз Алла Таалага. 32 ирет бардык намаздарды эсептегенде. Ияка набуду, сага гана сыйынам, ва ияка настаин, сенден гана жардам сурайм деген сөздү айтабыз дагы, анан эле башыбызга түйшүк түшсө, жардамды тоолордон, суулардан, мазарлардан сурагандыгыбыз, акыйкатта бул урматтуу жамаат Алла Таалага биз кыянат кылгандыгыбыз, Аллага шерик кошкондугубуз болуп калат. Пайгамбар сөзүн улап айтты: Аллага шерик кошкондон кийинки эле күнөө, чоң күнөө укукул валидейн, ата-энеге ак болуу. Мына пайгамбарыбыз Рамазандын астында минбарга көтөрүлгөндө, ата-энеси тирүү болуп, ата-энесинин ыраазылыгын ала албаган перзент жүзү, пешенеси жер сүдүрөлүп, тозок ыргытылсын дегенде пайгамбар амин деп айтты. Демек, Жебреил периште амин болсун, ошондой болсун деди. Пайгамбар ошондой болсун деди. Ким?
ата энеси тирүү болуп, ата энесинин ыраазычылыгын ала албастан тетирсинче ага ак болгон деп айткан. Аллага шерик кошуунун эле деңгээлиндеги чоң күнөөлөрдүн бири бул ата энеге ак болуу, урматтуу жамаат. Андан кийин эле вакаталан нафс, бейкүнөө адамдын канын төгүү, адамдын жанын кыйуу. Буга өзүнчө токтолобуз. Ва шахадати зур, жана жалган күбөлүк берүү. Жалган күбөлүк берүү. Бир адамды кылбаган ишин мен кылдым, көрдүм, ошол ушундай кылды деп жалган күбөлүккө өткөн канча адамдар бар. Анын жалган күбөлүгүн айынан тозок эле эмес, жада калса ошол мына дүйнөнүн тозогу болгон түрмөгө түшүп кеткендер канча. Кээ бир азаматтардын тырнакчан ичинде жалган күбөлүгүн айынан сен аялың ошондой экенин мен көрдүм деп үй бүлөлөр ажырашканын, адамдар бири-биринин жалган күбөлүктү угуп, паланчы айтат, сен балаң мындай кылды деп жалган күбөлүк берет, же паланчы ушундай кылды деп анын камалып кетүүсүнө, анын өлүм табуусуна, анын өлтүрүлүүсүнө кээде биздин тилибиз менен айтылган жалган күбөлүктөр себеп болуп калат, урматтуу жамаат. Аллага шерик кошуу, адам өлтүрүү, мына ошондой эле ата энеге ак болуу деген күнөөлөрдүн арасында көрбөгөн нерсеге көрдүм деп жалгандан күбөлүк берүү, күбөгө өтүү, бул да урматтуу жамаат чоң күнөө экен. Бүгүн сиздер менен жума намазга чейинки сүйлөй турган маселебиз ушул чоң күнөөлөрдүн бири каталан нафс, адам өлтүрүү же адамдын жанын кыйуу деген маселе болмокчу. Бүгүн бардык Кыргызстан мечиттеринде, жума мечиттеринде адам баласынын абири өйдө туруштугу туурасында, ислам дини адам өлтүрүү ал жакта турсун, бир адамдын намысын менен ойношу күнөө экендигин баяндаган баяндамалар жасалмакчы. Урматтуу жамаат, Аллах Таала Куранда айтат: "Ва ман яктул муъминан мутааммидан ва жазауху джаханнаму халидан фиха." Аллах айтат: ким бир имандуу, оозунда келимеси бар, Раббим Аллах деген, пайгамбарым Мухаммад, диним ислам деген момун адамды атайлап өлтүрсө, анын жазасы түбөлүктүү тозок деп айтат. Жөн эле эмес, кээ бир адамдар бар, күнөөсүнө жараша тозокко түшөт, күнөөлөрүнөн тазаргандан соң Аллах аны кайра өзү кечирип, же пайгамбарыбыздын шапааты менен анын чыгарат. Бирок Аллах айтып атат, тозокто ал түбөлүк болот. Бир момунду, имандуунун жанын кыйган адам, бир мусулманды өлтүргөн адам жазасы билсин, түбөлүктүү тозок болот дейт. Аллах Таала андан сөзүн улап: "Ва гадибаллаху алейх", Аллахтын ага түбөлүк эле тозогу болбостон, бир мусулманды атайлап өлтүргөн адамдын дагын бир жазасы Аллахтын ага каары жайт. Аллахнын каары, мындай айтканда ачуусу жайт. Ва ла'на, жана ага каргышы жайт. Жана Аллах Таала айтат, улантып, Аллах ага чоң азапты даярдап коет дейт. Ва аддалаху азабан азима, Аллах ага чоң азапты даярдап коет дейт. Аллах бир момунду өлтүрүү менен ага түбөлүк тозокту, өзүнүн каарын жашын, каргышын жашын, жана ошондой эле бешинчиси, урматтуу жамаат, ага жан чыдагыс азаптар болуусун баяндап айтты. Бир адамды өлтүрүүгө Аллах Таала ошончо жаза берилишин айтты. Урматтуу жамаат, Абдуллах бин Масуд айтат: "Аввалу ма юқда байнан нас яумал қияма фид-дима." Кыямат күнү адам балдарынан эң каттуу, адамдардын ортосунда өтө каттуу жана эң биринчи суралуучу эсеп, өкүм бул адамдын каны боюнча болот деп айтат. Аллахтын астында эң алгач адамдардын арасынан суралуучу, өкүм кылынуучу нерсе адамдардын каны жөнүндө экен. Кан төгүү боюнча Аллах Таала биринчи өкүм кылат экен. Ибн Умар разияллаху анхума айтат: момун кишинин дини саламатта болот. Ар бирибиз мына жерде мусулманбыз, биздин мусулманчылыгыбыз саламатта болот экен. Динибиз биз менен бирге болот экен, иманыбыз. Качан гана бир адамдын канын төкмөйүнчө, урматтуу жамаат. Бирөөнүн канын төккөн бүгүнкү террористтер, экстремисттер деп атышат. Ошол нерселерди мусулмандарга жармаштырып атышат. Бирок биз азыр ким террорист, ким андай экендигин көрүп деле калдык.
ким кимди өлтүрүп атканын көрүп атабыз. Кимдер адамдарды уадалашып, биздин пленге түшкөн адамдарыбызды кайтып берсеңер, болду согушту токтотобуз деп уадалашып, уадасында жаралгандан бери кыяматка чейин уадасында турбаган эл дагы эле жаш балдарды өлтүрүп аткандыгын, мусулмандардын канын мындай айтканда бир тоокты союп эле төккөндөй төгүп аткандарды ким экендигин биз көрүп атабыз. Биз билдик, алам көрүп турат. Мусулмандар адам өлтүрбөштүгүн. Кудай сактасын, эгер мусулмандар чындап эле алар айткандай террорист деп эсептегенде, дүйнөдө канча миллиард мусулман бар? Эгерде ошол бардык алар айткандай миллиарддаган мусулмандар адамдарды өлтүрүүчү деген сыпатка ээ болгондо, алар калган 7 миллиардты дагы өлтүрүп салмак. Бирок тарыхты карайлы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн доорунда, пайгамбарыбыздын доорунда, урматтуу жамаат, пайгамбарыбыздын доорунда 27 жолу пайгамбарыбыздын доорунда тирүүлүгүндө 27 ирет согуштар болуп турган, газаваттар болуп турган, жана сария деп коет. Пайгамбар өзү катышкан согушту газават дейт. Ал эми пайгамбар өзү катышпастан бирок адамдарды жөнөткөн согуштарды сария деп коет. Ошонун баары 27 ирет болгон экен. 27 согуштун баарын динсиздер баштаган экен, урматтуу жамаат, мусулмандарга карата. Бир жерден пайгамбарыбыздын өзү же пайгамбарыбыздын ишенген, кийин халифа болгон ишенген сахабалары, замандаштары бири курал көтөрүп биринчи чыккан эмес экен. Анткени динибиз ошол да, урматтуу жамаат. Биздин динибиз эч качан биринчи курал көтөрбөйт. Динибиз жада калса мамлекеттер ортосунда, адамдар ортосунда, улуттар ортосунда бир чыр-чатак болгондо, бул адамдын табияты, урушуу, талашуу. Ошол учурларда дагы ислах, ортолордо мамилени жакшыртууга кадам ташташат. Кан төкпөй бүтүрөлү деп. Жада калса адам баласынын өмүрү үчүн байлыктарды берип алмаштырышат, кан төгүлбөсө экен деп. Бирок, урматтуу жамаат, алар кан төгүүгө алып бара берчү. Пайгамбарыбызды Меккеден чыгарып салышты, анда да тынышпастан мусулмандар мына жыргап Мадинада жашап атат деп, артынан барып алып дагы Меккеде канчалаган согуштарды жасашты. Бирок биз билели, биздин динибиздин жол башчысы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүрүндө 27 ирет ошондой согуштар болгон болсо, ошонун бардыгын баштоочулары башка дин өкүлдөрү, ошондогу Меккенин мушриктери жана башкалар болгон экен. Эч бир жерде Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын өзү, анын жолун изме-из баскан сахабалары бул ишти кылган эмес экен, урматтуу жамаат. Биз билели, мындан кийин да кыяматка чейин Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын чыныгы үммөтү эч качан биринчи курал көтөрбөйт. Эми бүгүн өздөрүнөн чыккан эле адамдар исламдын кебетесин жамынып, сакал эми бир эле бизге чыкпайт да, динсизге да чыгышы мүмкүн. Ошолор ошо кебетени кийип алып, мусулмандар дагы бир жаман көрсөтүү максатында кылып алса, дагы эле мусулмандар жаман көрбөйлү, урматтуу жамаат. Биз билели, чындап Раббим Аллах деген, пайгамбарым Мухаммад деген адам эч качан ал башканы өлтүрбөйт, урматтуу жамаат. Анткени жогорудагы аяттар, хадистер мусулман адамды кан төгүүгө, адамдарды жардырууга, адамдарды өлтүрүүгө алып барбайт. Анткени Аллах Куранда айтып атат, ким бир адамды бейкүнө өлтүрсө, анын жазасы Аллах Таала 4 нерсени, 5 нерсени айтып салды. Түбөлүктүү тозок болот. Ага менин карым, ачуум жайт, каргышым жайт. Ага жанчыдагыз соопторум, жанчыдагыз азаптарым бар деп Аллах Таала бир нече азаптарды айтып келди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, мусулман бойдон кала берет, дининде бекем болуп кала берет, дини боло берет аны менен бирге, качан эле бирөөнүн канын эле төгүп салбаса деп айтты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Зар аль-Гифари деген сахабасын колунан кармап, Кабаны тиктеп карап туруп, Абу Зар, карачы мол Кабанын канчалык кооз экендигин. Бул жерде бир рекет намаз окуп билесиздер, 100 миңге тете болгон Кабаны карап пайгамбар айтат. Бирок ушул Кабанын 100 ирет, 1000 ирет, бир нече ирет талкаланып жок болгону жеңилирээк Аллах астында бир момундун каны төгүлгөндөн көрө.
Башка риваятта бир мусулмандын жүрөгүн оруткандан көрө деп айткан, урматтуу жамаат. Динибиз момундун жүрөгүн оруту, мусулманды капа кылуу, Каабаны бир нече талкалагандан да оор деп жатса, эми анын канын төгү кандай маселе? Имам Тирмизиде келген хадисте тилинде ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллах, Аллах жалгыз пайгамбар, менин пайгамбарым деп иман келтирген имандуу адамдын оозунда келмеси барбы? Болду. Анын каны, анын малы, анын ошол абири башка келме келтирген адамдарга арам деп айткан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Урматтуу жамаат, сиздин оозуңузда келме барбы? Менин оозумда келмем бар. Мусулманмын, сиз да мусулмансыз. Сиздин эми каныңызды төгүү кандай арам болсо, сиздин эми колуңуздагы мал мүлкүңүз, чөнтөгүңүздөгү акчаңызды тартып алуу, жалган жолдор менен алдап жейиш, азыркы мошенниктерге окшоп акчаларды жеп коюу, коррупция жолу менен бирөөнүн акысын жеп салуу, адамдын канын төккөндөй эле күнөө. Биз ойлойбуз, адамды өлтүрсө эле уголовный иш, кылмыш иш, адамдын канын өлтүрүп чоң күнөө деп сезебиз дагы, бирок ошо канына тете болгондой эле малын жеш, анын байлыгын тонош, анын байлыгын жалган жолдор менен алуу, жалган жолдор көп, пара кылып алуу, сүткордук кылып алуу, адилетсиздик жолдор менен тартып алуу, же болбосо аны коркутуп алып алуу, анын акчасын таразадан алдап, чөнтөгүндө акчасын батыл жол менен алып алуу, мунун бардыгы анын акчасын, малын жеп алуудай нерсе, урматтуу жамаат. Адамдын каны, малы кандай арам болсо, урматтуу жамаат, сиздин абириңиз да каныңыздай, урматтуу жамаат, абириңизди төгүүдөн канды төккөндөй бирдей күнөө болуп эсептелинет. Мусулмандар кан төгүүдөн өзүн сактайт дагы, бирок дагы эле бир мусулмандын абирин ачуу менен, анын бир уяттуу жерин көрсө, элге жарыялоо менен алектенген тырнакчанын ичинде азаматтар жок эмес. Бирок билели, урматтуу жамаат, бир адамдын абири менен ойношу, ал адамдын намысына тийип сүйлөө, намысын элдин арасында төгүү, аны гыйбат кылуу, ушундай эле күнөө болот, анын канын төккөндөй эле, урматтуу жамаат. Ошондуктан оозубузда келимебиз барбы? Бирөөнүн канын төгүүдөн кандай өзүбүздү сактасак, анын малын тартып алуудан, арам жолдор менен жеп алуудан, жана ошондой эле абири менен ойношуу менен, абирин төгүү менен алек болуп калбайлы, урматтуу жамаат. Андан биз өзүбүздү сактайлы. Урматтуу жамаат, ислам дини тынчтык дини деп бүгүн хутбаларда кайра айтуунун өзү кажети жок. Анткени ислам деген сөздүн мааниси тынчтык ыроолочу, тынчтык дини, тынчтыкка куралган. Эгер ким ал менен жашаса, ким ошол динди дин деп карманса, тынчтыктын үстүндө болот, Аллахтын ага тынчтыгы болот, ал өзү тынчтыктын үстүндө болот деген маанилерди билдирет. Ислам дини тарыхта жада калса өзүнүн кол астындагы башка дин өкүлдөрүн канын төкпөй жашаган. Эгерде мусулмандар жашаган жерлерге башка дин өкүлдөрү келип консо, жашаса, жана мусулмандардын жетекчилери менен келишим менен жашайлы деген болсо, эч качан, урматтуу жамаат, аларга кыянат кылып алардын канын төккөн эмес. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан Абу Бакр разияллаху анху риваят кылган экен: "Мен катала муахадан лам ярих раихатал жанна." Бейиштин 40 жыл алыстыкта келип турган жытын да жыттабайт, ким келишим менен жашап жаткан башка дин өкүлүн жанын кыйса деп айтып атат. Урматтуу жамаат, жада калса мусулмандардын арасында жашап жаткан мусулман эместердин канын төгүү ал адамды бейиштин ичине кирүү эмес, 40 жыл узактыктан келген жытын да жыттаттырбай коюуга бизди себеп кылат экен, урматтуу жамаат. Эми ушул аяттарды, хадистерди уккан соң бизде бир эле жыйынтык болуш керек. Ислам динин дагы эле жамандап аткан эр азаматтардын ойлору өзгөрүш керек. Дагы эле мусулмандарды адам өлтүрөт, кан төгөт деген ойдо болгондор ушул аят хадистерден кийин эгер жүрөгүндө бир аз иман болсо дагы мусулмандар туурасында оюн өзгөртүш керек. Андыктан, урматтуу жамаат, биз билели, Аллах Таала өзүнүн аятында, пайгамбарыбыз өзүнүн көптөгөн хадистеринде адам жаны аманат,
адамдын жаны кандай аманат болсо, анын малы да, абири да аманат деп айткан. Жада калса мусулмандарга ишенип, мусулмандардын арасында жашап жатса, башка дин өкүлү ал өзүнүн динин бекем карманууга, өзүнүн ошо ишенген буттарына сыйынуусуна дагы эгер келишим менен жашап атса, анын канын кыюу аманат, мындай айтканда арам деп айткан. Пайгамбарыбыз өзүнүн аскерлерин согушка жөнөтүп атканда ушул сөздөрдү айтчу экен. Эй сахабаларым, эй жоокерлерим, эгер силер ошол душман тарапка барсаңар, алардын карыларына, кары картаң жаш өтүп калгандарына, аялдарына, жаш балдарына, наристелерине колуңарды тийгизбегиле. Алар сыйынган чиркөөлөрүнө, сыйына турган жайларын өрттөбөгүлө. Алардын аялдарынан өзүңөрдүн намысыңарды сактагыла деген сөздөрдү пайгамбар айтып жөнөтчү экен. Демек, урматтуу жамаат, мусулмандар жада калса согушканда дагы адамдардын намысы, эркектердин намысы болгон аялдарына, алардын перзенттерине, алардын картайган ата-энелерине дагы кол тийгизбөөнү буйруган экен. Ушул сөздөрдү айткан пайгамбар эми кантип жер жүзүндөгү адамдарды өлтүрүүгө, динсиздерди өлтүрүүгө буйрусун, урматтуу жамаат? Албетте жок. Биз бүгүн көрүп атабыз, мунун тетирисин кылып аткандар ким экендигин, жана алар эмне гана иштерди кылып аткандыгын биз көрүп жатабыз, урматтуу жамаат. Сөзүмдүн аягында айтайын дегеним, урматтуу жамаат, Рамазан бүттү. Рамазандан кийин мына ушу жогоруда айтылгандай чоң күнөөлөрдөн өзүбүздү сактап жашайлы. Такыбалыгыбызды амалыбыз менен көрсөтөйлү. Кийинки Рамазанга чейин ибадатыбызда бекем болуп, аз болсо да уланта берели, урматтуу жамаат. Аллах Таала баарыбызды динибизде бекем кылсын. Ислам динибизге Аллах Таала өзү күч, кубат берсин. Ал эми ошол кан төгүп аткан залымдардын астында жаткан мусулмандарга Аллах Таала өзүнүн жардамын берсин. Аллах баарыбызды амал кылуучу пенделерден кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.